attended the ITEX program, they would be aware. Кыргызстандык адистер көп жылдан бери Индия өкмөтүнүн ITEC программасы аркылуу билим алып, кесиптик тажрыйбаларын арттырып келишет. Бул жолу дагы Ош шаарынан барып, аталган программаны ийгиликтүү аяктаган бүтүрүүчүлөр менен Индиянын Кыргызстандагы элчисинин жолугушуусу өттү. Белгилей кетчү жагдай, Индиянын Кыргызстандагы элчиси алгачкы жолу Ош шаарына иш сапары менен келди. Ал эки өлкө ортосундагы кызматташтык мындан ары да кеңейе турганын баса белгиледи. And also bringing changes in their... Биз мамлекеттик кызматкерлерди, мугалимдерди, жада калса жеке адамдарды да ушул толук каржыланган программага катышууга чакырабыз. Ош облусунун урматтуу губернаторунун орун басары менен жолугушуу учурунда мен алардан мамлекеттик кызматкерлерди бул программага катышууга үндөөнү сурандым. Өз тараптан Индия элчилиги бул жараянды жөнөкөйлөштүрдү. Биз талапкерлердин Бишкекке келип, тандоо процессине катышуусун талап кылбайбыз. Тандоо онлайн жүргүзүлөт. Бул Индия менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы күчтүү кызматташтыктын бир белгиси. Жолугушууда бүтүрүүчүлөр Индияда алган билими жана тажрыйбасы тууралуу ой бөлүшүп, бул программа алардын карьерасында чоң мүмкүнчүлүк жаратканын белгилешти. 2014-жылы ушу ITEC программага документтер тапшырып, өтүп, интервью экзамендерден өтүп, анан акыры барып 3 ай ошол жакта окуп келгенмин. Бул программа өз жөнүндө айтып кетсем, бул программа IT деген Information Technologies жана Economic Cooperation деп которулат, жөндөлөт. Бул ушу IT тармагында иштегендер үчүн, экономика тармагында иштегендер үчүн бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн программа. Кыргызстандык адистердин ITEC программасына катышуусу өлкөнүн кадрдык потенциалын өнүктүрүүгө салымы бар. Бул программа адистерге кеңири тандоо мүмкүнчүлүгүн берет. Банк иши, башкаруу, маалыматтык технологиялар, IT, англис тили кесиптик багытына жараша ылайыктуу курсту тандаса болот. Шаарга Индиянын посолу келген. Быйылдын 25-жылы январь айында жаңы посол дайындалды. Посолдун жаңы дайындалышы менен биринчи визит Ошко болду. Биз бүгүн мэр менен да жолукту. Эки тараптуу келишим боюнча бир топ кеңешмелер болду. Жаңы проекттер боюнча да акылдашуу болду. Индиянын Кыргызстандагы элчиси Ошко болгон иш сапарынын алкагында жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен да жолугушту. Анда билим берүү, медицина, маданият жана туризм жаатында эки тараптуу кызматташууну чыңдоо маселелери талкууланды. Кыргызстан, анын ичинде Ош шаары менен Индиянын достук жана өнөктөштүк алакасы мындан ары да бекемделе тургандыгы айтылды. Нурасан Бактыбеков, Уран Ажишев, ЛТР, Ош шаары.